предписаниялар бардыгы берилген. Каттан кат түбүзгө чейин турган болот го ошо. Кооптуу, коркунучтуу заттар чыгат. Кайра эле айып пул салынат, кайра эле баягыдай каттар жазылат. Баягыдай. Мэрия өзү тендер ойнотуп алып чыгып кеткенге мына шарт түзүп берип атат да. Мен сурооңузга түшүнгөн жокмун. Бүгүнкү күндө эң маанилүү жагдай, кооптуу жагдайды сиздерге көрсөтүп беребиз. Анткени бүгүнкү күндө шаарыбыздагы жеке менчик жана мамлекеттик ооруканалардан чыгып жаткан таштандылар эч кандай утилизацияга кетпестен дал ушундай тазалыктын машиналары менен келип төгүлүп атат. Тилекке каршы бул жакта ушундай биздин мекендештерибиз каражат таап үй бүлөс багуу үчүн бул жакта ушундай жанагындай бутылкаларды, бөтөлкөлөрдү чогултуп, картондорду чогултуп, тиешелүү ушул фирмаларга өткөзүп берет экен. Бирок ошол жагдайда жанагындай оорулуулар жукпайт, ошолордогу жанагы шприцтин инелери сайылбайт же. Салам алейкум. Салам алейкум. Бул каяктан келди байке? Кайдан келди? Я. Момакеев жактан. Сизби, шопур? Сиз алып келдиңизби? Күндө эле алып келесизби? Жок, биринчи жолу. Бүгүн биринчиби? Бул жакта эң кооптуусу азыр жыты ушунчалык коркунучтуу, аябай ачуу тийип атат. Чыдоого мүмкүн эмес. Мына урматтуу көрөрмандар, көрсөңүздөр мына. Бул жакта мына азыр кармабай эле коелу. Мына медициналык мекемелерден келген дарылар, шприцтер, мына көрүп атасыздар. Желим бөтөлкөлөрдү, башкаларды мындай бир чогултуп атышат, картондорду. Ошол эле учурда бул оорулар, шприцтин инелери бул кишилерге сайылып калса же башка ушундай бир улануу менен атайын бизге бир мамлекетибизге, элибизге коопсуздугунан коркунуч жаратып аткан жагдай десек болот да. Байкелер, бир суроода могу жакта азыр шприц жана больницадан келген каражаттарды кол-полуңуздарга сайылып калып мына коркунучтуу коркпойсуздарбы байке? Бул жакта нелерди чогултасыздар өз көйүнчө? Буяктабы? Буякта ушул баклашка, бутылка, нерселерди. Мышыктын боогунан башкасын чогултабыз иши кылып. Мышыктын боогунан башкасын? Ооба, моусу ушу менен жамбагабыз. Мына бул кадимки ушул ооруканадан алынган каражат. Кайсы ооруканадан келгени дагы белгисиз. Ушунчалык биздин борборубуз Бишкек шаарында акыбал ушундай, урматтуу көрөрман. Анткени мына карасаңыздар, мына дагы. Мына ийнесин караңыздар. Мына бул кайсы жаранга сайылып кандай жагдайлар менен бул жака келди. Бизге ушул кыргызстандыктарга эң маанилүү, Бишкек шаарындагыларга, жалпы эле өлкөбүздө эң маанилүү эки жагдай бар. Бул биринчиси шаарыбыздын тазалыгы болсо, экинчиси алардын ден соолугу, коопсуздугу. Мына ушул шаар тургундарына эч ким кепилдик бербейт. Мунуларды жүктөп аткан машиналар келип тебелеп, төгүп, ошол бойдон эч кандай тазаланбай туруп, дөңгөлөктөрүндө чаптап алып ушундай инфекциялык маанилүү нерселерди аткарбастан шаарга дагы ошол машиналар чыгып атат. Эмне үчүн түндө келдик? Анткени түнкүсүн атайын ушул ооруканалардан, Бишкектеги жеке менчик мамлекеттик ооруканалардын баарынан чогулган мусор түнкүсүн гана келип, эч кимге көрүнбөй, мындайча айтканда жашыруу максатында түнкүсүн алып келип төгөт экен, түртүп нары сүрүп таштайт экен. Ушундай маалыматтарды атайын ушул коопсуздукка маани берген биздин жарандар кабарлады да. Экологтор анан кандай болуп калат? Азыр сиздерде кимдер келди? Биздерде мен атым Асель Асанбековна, министерстводан келдик. Бул биздин сотрудниктер
Айсалкын, Медет, Алымбек үчөөбүз төртөөбүз келдик. Эми жүрүңүздөр мындай көрөлү да барып, кандай болуп атат, эмне болуп атат, процессти өзүңүздөр байкап айтасыздар да. Химиялык отходдор, мед отходдор, жалпы эле ушул жалпы кайсыл отходдор зыян, швейный отходдорбу кандай? Ошолорду айтып берсеңиздер жүрүңүздөр. Эмне заттар бул жактан чыгат, экологиялык коркунучтуу? Ар кандай атмосфералык воздухка, абага ар кандай коркунучтуу фуран аралашкан, ар кандай эми мен химик эмесмин, кооптуу, коркунучтуу заттар чыгат. Мисалы, Аны деген точно айтып берет тиги эмелер. инспекция билет турбайбы бу жакта? Инспекцияда иштесеңиз билесиз да. Эмне коркунучтуу зат бул жерден бөлүнүп чыгат? Бул жерден кандай заттар Аты жөнүңүз таанышсаңыз. Алымбек инспекциядан. Бул экология инспекциясына мен именно экология бөлүмүнө күзүндө эле келдим. Күзүндө келгенден кийин бир сыра келип көрүп кеткенбиз. Буга чейин кандай иштер Жок, эмне көйгөй чыгат сиз билесиз да негизи. Мен айтып бербейм, Аз. Тиешелүү адистерден сурайлы. кандай именно заттар бөлүнүп чыгат экенин мен азыр айта албайм да. Инспекцияда иштейсиз өзүңүз. Ооба. Эмнеге келдиңиз анда бияка? Сизге айтып бербейинби? Сиз айтып бериңиз анда. Бул жерде Медет менин атым. Фамилия, Бишкек шаары Анарбек уулу. Медет Бишкек шаары боюнча управленияда. Бул жерде эми толук күйбөй, пластик, жана уулуу химиялык кошулмалар, оксид азот, оксид углерод, бул кислород жетпей күйүп атпайбы, тлеет деп коет го. Ошондуктан бул основном жанагы оксид, андан башка мына пластик күйүп атат. Пластик күйгөндө эми жанагы бензопирен дегенге окшогон аябай көп уулуу заттар чыгат бу жерденчи. Эми анын баарын эсептеп мындай списокто эми чындап айткандачы бул жакта мына бул открытый огонь эмес да, открытый ачык от эмес. Ачык от болуп Газ менен кошулчу. тлеет этип мына кислород жетпегенде ошондо жана СО, НО деген азоттун оксиди, кычкылтектин оксиди ушундайлардын баары бөлүнүп чыгат бу жерден. Адамдын ден соолугуна зыян. Андан башка мына пластик күйүп атат, мына могу жердин баары пластик жатып атат. Мунун баары күйгөндө пластиктен көптөгөн уже жанагы СО немелер биздин организмди канга неметип улантса, бул жакта жана рак вызывающий канцероген деп коет го, канцерогенный абага бөлүнүп чыгат, канцерогенный веществолор. Бир топ мына аныктамасын айтып бердиңиз да, бул жакта ушундай көйгөйлөр бар экен. Анан өзүңүздүн мына бул жакка келгенде кандай форма менен келиш керек негизи? Бул жакка ушундай форма менен келиш керек. Мына ушундай ошо атап өткөн зыяндуу заттар ушул формага туура келеби? Эми бизде баягы защитный костюмду айтып атасызбы? Защитный костюм эми бизде андай костюмдар бизде эми ушу неме менен гражданский кийим менен эле келебиз, колдон келсе ботс немелерди кийип алабыз. Мына келсеңиздер буяка. Мына. Могу жакта медициналык отходдор бар экен. Биз кечинде да келгенде көргөнбүз. Мына маскалар, бахилалар турат, мына. Перчаткилер турат, тетиги кандарды караңыздар. Кайсы кан? Тетигиде турбайбы? Кандар келеби? Кандар келбейт. Медициналык. Эми бирөөнүн прокладкасын карап эле эмитип кандай бересиңби? Жок, эми прокладка менен. Уялсаң болот. Келбейби бул жака? Кана, Мед отходдор келбейби? мед отходко бизге запрещено. Анда биз аларды далилдеп көрсөтүп беребиз анда. Эгерде мед отход келсе, биз фиксировать этип СИ менен тазалыкка эметебиз. Могу жериңерден бизге келди деп. Медициналык отходдор мына. Ошондо эле жолун айтып берип коет. Келиш керекпи бул жака? Медицинский отход келбеш керек. Кандай түрлөрү бар? Мына келип атат. Эмне үчүн силер медиктерди ызабайсыңар? Жок. Эмне үчүн санэпиднадзорду кошуп алып келген жоксуңар? Алар бөлек. Аларга дагы барабыз, биз барабыз аларгачы. Муну любой киши таштап салса болот. Үйдөн укол алды, мусор менен кошто таштап салды. Спид болуп калсачы муну? Иә. Спид болуп калса. Андай ошол таштап аткан киши жоопкерчиликти алыш керек. Эмнеге ал болсо өзүнчө тиги медицинский жайга бербей, бияка общий таштандыга таштап Ушул атат. жакта айтып атасыз, зам катары айттыңыз да. Эч кандай мед отход келбейт деп атасыз. Биз көрсөтүп, далилдеп берип атабыз. Биз официально кабыл албайбыз. Договор түзбөйбүз. Эми шаардыктардын ден соолугуна чоң коркунуч жаралып атат.
Не болот эми? Эмне коркунуч айтыңыз. Мына. Улук. Мына ачыңыздар мына. Ойла колуңа. Мына мед отход. Мына. Муну ким таштады? Мына маселе. Мына келбейт деп атасыз, мына. Жок, келбегенде биз официально кабыл албайбыз. Мына карагыла мунун. Ийне. Мына. Мунуну карагыла. Кан. Мынан башка дагы не далилдер керек мына? Жок. Муну ким ыргытты? Мына маселе. Муну ким ыргытат? Элестетсеңер, шуну ким ыргытат? Ким ыргытат? Бир жөнөкөй киши ыргытабы? Шуну муну больницадан ыргытып атат. Жок, муну больницаданбы? Больницадан ким чогултуп атат? Частный клиникабы? Ошо ыргытып аткан адам жоопкерчиликти. Мына дарылар, мына. Силер неге аны жоопко тартпайсыздар? Мына. А биз ар бир мусорду чечиш керекпизби? Силерге келип аткан көйгөйдү билбейт экенсиз да сиз. Биз көйгөйдү прекрасно билебиз. Ан үчүн мусор мына канды карагыла, мына. Жолу арыз жаздыңар. Бул не менен ооруган? Мо боюнча. Бул боюнча мен болсо Жолдош Адил мырза, мына муну не менен ооруганын билесизби? Жок, ооруганда муну мен таштадымбы? Муну сиз таштабашыңыз керек. Бул жака келбеш керек такыр. Жок, келбегенде сайдырат да, кана ушуну үйдөн сайдырабай мындай. Улукбек, бизге мусорный баккачы керек болсо адамдын жанагындай мүчөлөнгөн эмелер келет. Аны биз текшериш керекпизби? Жок. Жок. Жок, ачык эле суроо. Келиңиздер, мындай эме түшүндүрүп берип коюңуздар. Медицинский отходдор утилизацияга кетиш керек. Мындай все болду. Ошондой айтып берип коюңуз, келиңиз. Бияка туруп. Каяка кетиш керек? Медицинский отходдор монун баары. Мына келсеңиз бияка. Мына көрүңүздөр мына. Медицинский отходдор деп туруп айтып берип коюңуз. Медициналык таштандылар булар общий момундай твердый бытовой отходдордун арасына аралашпаш керек. Өзүнчө переработкага кетиш керек, өзүнчө утилизация болуш керек булар. Мондай шприцтер автоклавирование болуп, жанаийнелер өзүнчө бөлүнүп, тиги желимдер өздөрүнчө бөлүнүп, булар жанагы нейтрализация болуп, жанагы коопсуз абалга келип туруп, анан өзүнчө сакталып, өзүнчө жанагындай эмеси өтүп кеткен, сроктор өтүп кеткен дарылар болсо, андайлар болсо, булар комиссионно, по-моему, булар трамбовать эткенге азыр кылышат болуш керек э. Врачтар менен чогуу комиссионно булар мондай мед отходдор Кайсы жерде кылат ошону? Ушу свалкадан эле кылышат. Каеринде? Свалкадан кылбайт. Бул специализированный компаниялар бар. Алар болсо мед учреждениялар менен өзүнчө договор түзөт. Мед отходдордун баарын алып чыгат да. Бирок моуну общий мусорга ыргыткан клиникабы, частный клиникабы, жеке инсанбы булга ал болсо анын моюнунда да. Жолу арыз жаздыңыздар ошого. Кайсы боюнча? Мындай ситуация боюнча. Мындай ситуациялар биздики азыр любой мусорчуга көп. Батарейкалар келет, люминесцентный лампалар. Канча арыз жаздыңар? Кимге жазыш керекмин? Кимге жазыш керек? Эми тердирсе болот да, мына мо кагазынан эле. Телефон номерлери жүрөт, сүрөттөрү жүрөт. Мен болсом оны жөн эле таап көрмөкмүн да кайсы эме. Мына номерге чалып кирсең. Мына номерге. Кайсы больницага жаттыңыз эле депчи. Сиз жакында эле кайсы больницага жаттыңыз байке? Иштейсиз. Мен немеге жатканда, националныйга. Улуттук госпиталгабы? Ооба. Не болуп оорудуңуз эле байке? Эндокринологиядан. Кандай дейсиз? Эндокринологияда. Эндокринология. Үйдөн келбепти. Мына муну сиз таптыңыз да, туурабы? Азыр таап туруп, правоохранительный органдарга заявление жазыңыз. Неге жазабыз? Сиз таптыңыз ушуну. Кандай сиз? Мына жерде турбайбы, мусордо турбайбы? Мусордо көп нерсени тапса болот. Биз ар бир мусорду челбейбиз да. Пакеттин ичинде эмне бар экен? Муна сиз обнаружили, вы теперь обязаны. Жок, биз чагылдырып берип атабыз. Эми сиз ушуну зам катары тийиштүү чара. Мага бул кереги жок. Зачем мага телефон? Ал мен азыр мен перчаткам жок. Ал жерде эмнелер бар, эмне кармаш керек? Көрдүңүзбү байке? Көрдүңүзбү? Мындай болуп атпайбы маселе? Сүрөткө тарса болбойсузбу? Жок, аны сиз тартып туруп мага берип, WhatsApp'тан жөнөтөйүңүз. Мактан таап аласыз. Достор, биз азыр пригородный айылындагы тери өндүрүп аткан заводдун ичинде жүрөбүз. Бул химиялык кошулмалар менен бул заводдун ичинде ушундай оборудованиялар бар экен. Мунун ачактагы терини салып, химиялык кошулмаларды кошуп, муну айландырып жуудурат экен, теринин кылдарын жанагындай терини тазалайт экен мындайча айткандачы. Анан ошол жактагы саркынды суулар дал ушундай болуп, мындай өзүңүздөр көрүп тургандай болуп агып. Анан бул суу каяка кеткени
кайсы жактан чыгары чоң табышмак белгисиз бойдон калууда. Анткени бул жактагы кошулмалар, териге кошулган химиялык заттар бул биринчиден ошо тазаланып, атайын обработкадан өтүп, андан кийин канализацияга кетиши керек эле да. Бирок тилекке каршы азыр бизге ошону көрсөтүп бере турган адамдар жок. Бул жакта жанагындай бир адамдардын ден соолугуна баягы бул пригородный айылына келсеңиздер, запах ушунчалык бир ачуу жыттар, көз ачтырган жыттар дал ушундай ишмердүүлүктүн натыйжасында пайда болуп жаткандай элес калтырууда да. Terilər. Bunlar da Mına terilər mına uşul жаққа төгүлөткөн. Кече көрсөткөн да ушул тарапта. Бүгүн сүрдүрүп коюптар. Жөн эле курсулуңуз көрсөтүңүз. О жактакен. Мына тери. Мына тери да мына. Териби тери эмеспи? Мен оны билбейм эмне экенин бул. Бул эмне муну? Териби тери эмеспи? Кайсы? Мына. Ким билсин муну? Тери болуп турбайбы? Кантип билбей калдыңар байке? Мына тери да мына. Мына тери. Булар каяктан келет айтайынбы? Каяктан келет? Булар тери заводтон келет. Химиялык элементтер менен эң коркунучтуу нерсе бул тери завод. Адам ден соолугуна. Химиялык элементтер абдан көп кошулат бул тери заводдо. Мына ушул көрүнүш. Биз официалдуу тери албайбыз. Жок, официальный деген жокпуз. Факт мына. Жо муну эме да алгыла экспертизага бергиле. Точно айтсын да бул эмне? Ой, келе сор киши деле көрүп турат бул тери экенин. Кандай көрүп турат? Мата мусор эмне гана жок. Мына тери. Ошонун образецтерин алгыла экспертизага бергиле, анан точно тери деп айтып чыксын. Жок, бул тери болуп турбайбы? Көрүнүп турбайбы? Каяктан көрүп, монун ичинде эмне деп айта аласың? Эмне мага? Жок, мына териби, жемнеби. Мына тери мына. Эми эч ким билбейт муну. Мага кантип айтасың эмнеден? Алгыла образецтерин экспертизага бергиле, аныктап берсин тери экен. Кандай хим заттары бар экенин аныктап берсин. Эми ал сиздердин өзүңүздөрдүн жоопкерчилик, өзүңүздөрдүн уят байке. Биздин жоопкерчилик официально. Тери так турат. Эч кандай тери албайбыз биз. Бул жака негизинен өлгөн жаныбарлардын тазалыктан. Элдерде кайчат, иттерди атып кеткеле эметип кетти. Ошонун баарын атылган айдана көрөгө, жалпы адамдарга мына хлорка селип турат бuyakta. Сактоо үчүн да. Келиңиз. Хлорка селип. Эми мындай кылалы да. Бул жакта ким билет? Эң күчтүү билген ким? Сиз өзүңүз байке, мына иттер турат. Эми чу дегенде эле ушунун Озуна элесе. Азыр мындай кылалы. Токтоп туруңуз байке, шерделе. Мыйзамдуу болуш керек да, бардык нерсечи. Негизи мынау яма беккер деп коет. Бул ушул жаныбарлардын өлүктөрүн атайын утилдештирүү менен жок кылуучу эме да. Яма беккер деп коет. Эми бул стандарт боюнча кандай болуш керек? Билбейм стандарт. Сиз бул жакта айылга алып атпайсызбы? Келгендерди алам. Бияка салам, обрабатывать этем. Процедурасы кандай? Хлорка себем, каучуковый сода себем. Анан? Бул процедура боюнча яма беккер кандай курулуш керек? Хорошо, мен айтып берейин. Негизи бул труптардын уничтожениясы боюнча эки технологиясы бар, мындай айткандачы. Бул болсо санэпиднадзор бизге ушундай жазып берет вообще, кандай өзүнүн технологиясы бар да, талабы бар да. Бул жерге бетонный ушундай эме болуш керек, жана жай ичиндечи. Анан кийин труптар ыргытылат, через каждый мында труп эметилгенден каучический сода менен хлорка ыргытылат да. Булар эмне кылат?
требованиясы мынау яма беккер кандай курулат? Курулганда ошо бетонный сооружение болуш керек. Так. Ошол. Мына жерде келиңиз. Мына жерде иттер турат. Иттердин өлүгү турат. Мына көрдүк, тарттыңыз да мынаны. Мына өлгөн иттер. Мына талап туура эмес. Мына эмне үчүн турат? Мына мындай болбош керек. Кандай болуш керек? Мунун атайын капкак болуш керек. Бул кулпуланып туруш керек. Эшик качан ачылбаш керек. Бул биринчи бузуп аткан нормаңар. Бүт барысы мына картон менен жаап коет экен. Мына. Бул убакыт кана. Эми мындай кылалы. Мына эмне үчүн ограждение жок бу жерде? Кандай ограждение? Кандай ограждение болуш керекпи бул яма бекке? Ооба, болуш керек. Кана. Каражат жок. Каякта каражат? Каражат бөлүп берсе кылабыз да анан. Каражат бөлбөдү. Бул ачык турбайбы? Ачык турганда мына айлыктарга каражат жок болуп атат. Анан кийин бияка кантип жетсин анан? Бул эмнеси болот? Бул болсо крематорий. Келиңиз эме Талдыбай аке айтып бериңиз. Эмне кыласыз, кандай кыласыз? Не кылат бул? Бул пешке өтөлөт. Келгенде бияка Аха. пешке бияка 1 тонна ит салынат ичине. 1 тонна ит салынганда саякка куюлуп бияка. Анан баары күчөтүлөт. Анан күйгөндө Кантип каяктан жагастат? Аха. Бул күл каяка кетет? Мына күлдү таксаңыз. Ямага ичине төгүлөт. Каяка төктүңүздөр? Яма бекере кетет. Яма бекерге. Акыркы жолу качан жактыңыздар байке? 1 ай мурун. Келиңиз. Акыркы жолу качан жагылган? 1 ай мурун жагылган. 1 ай мурун, а? 1 айдан бери иттер эмне болду? Ямага салынат. Останкалар бияктан өрттөлүп, бияктан только гүл эле чыгат да. Ошо гүлдү могу тачкага салып алып туруп яма бекинин ичине төгүлөт. Конечно, өрттөгөн кымбатыраак. Бир заправка кылганда 280 литр ГСМ кетет да. 280 литрин кеминде азыркы алганда где-то бир 17-18 миң сом кетет да. Конечно, арзаныраак яма бекери да. Каучический сода, хлорка аласың, засыпаешь, ал түшүп кемите берет да. Бирок ал жер мына жетишпей калганда ачык турбайбы ал жактар жанагындай? Мен силерге айтып атам, каражат бөлүнсө аны да жабабыз. Каражат бөлүндү да ошолорду салгыла деп. Качан бөлүндү? Ошону салып атпайсыздар. Азыр ошо каражат болсо мына балдардын баарына азыр айлык төлөмөкпүз да. Факт айтып атат да бул жерде баягы чума болуп ооруган тооктор алып келип туруп ушул жерден күйгүзүлбөй эле, бирок ошол 15 миңден төлөп берген немеге күйгүзгөнгө. Бардыгы чума болуп ооруган тооктор ошол ямага таштап атасыздар да, күйгүзбөй эле. Аны билбейт экен. Мен иштеген убакта андай болгон эмес. Ушул сиз эме моменттер боюнча айтайын да. Юхань деген шаарды билесизби? Юханьды билесизби? Юхань Кытайда шаар. Эмнеси менен белгилүү? Айта бериңиз. Ошол Юхань ушул жанакы ямалар жакынкы арада жылдарда Кыргызстандын Юхани болот деп мындай. Андай факты болсо, андай фактыны ким көрсө, эме кылса, пожалуйста, барып тийиштүү органдарга заявленияларын жазсын, аны териштирсин. Мен убагымда андай болгон эмес. Ошондо оорулуу жаныбарлардын денелери, мед отходдор боюнча, хим отходдор боюнча сиздерге канча жолу кайрылуу түштү? Бизге мына сотрудниктерибизден хим отход келди, же мед отход төгүп келди деп бир да кайрылуу болду элек да. Мен иштеген убагымдачы, балким мага чейин болгондур. Бул жердин жашоочулар айтып жүргөн атын билесизби? Кайсы жердин? Ушул жердин. Кола деппи? Кола деп коет экен. Ушул жерден ушул суудан бир экспертизага чыгарып составын билип көрдүңүздөр беле? Экспертиза алышкан ооба. Былтыр по-моему алышкан. Протоколдук анализдери бар. Мен азыр так айта албайм, эми кайсы заттар, бирок алынган. Эмне экен? Зыяндуу заттар бар деп чыккан ооба. Кандай коопсуздук бар? Может, бул жакта балдар көрүп төшөлөт. Жашоочулар көрүп ойлонуп калат. Бул суу нормалар боюнча бул уулуу, саркындуу суулар деп коет го, саркындуу. Могу мусордун
таштандынын тела денесинен телада котко ошондон баягы сарыгып чыккан суу, бул уулуу суу да, уулуу суу. Бул суу баягы неме болуш керек, обезвредить этилип, жерге сиңбеш керек негизи. Ал боюнча дагы каттар жазылган, предписаниялар бардыгы берилген. Каттан кат түбүзгө жете турган болот атпайбы ошо? Реалдуу иш жок. Жок, реалдуу иш биз реалдуу иш мына көрүнүп турат. Жок, көрүнүп турат, хорошо. Биз предписание да бергенбиз мэрияга. Муну аткаргыла деп. Аткарбаганда жанагы айтып атпайбы? Эртең Кудай сактасын, мына жактан бир жашоочунун баласы бир нерсе болуп аткан болсо ким жооп берет ага? Жашоочулар айтат, маякта 120 үй бар. Жок, мейли, шаардан бирөө келип билбей чыгып кетти. Не болду? Не болот? Анда любойна таза сууга деле чыгып кетет. Ал ар кандай эми андай кепилдик, ким жоопкерчилик алат? Эмнеге? Мондай шартты коюп койгон үчүн. Шартты коюп мэрия жоопкерчилик алат. Анткени мэриянын балансында мэрия немени хозяйственный субъект мэрия биякта. Мэрия мына в лице БСП, Бишкекский санитарный полигон ушул жакта азыр мурун тазалык менен болчу, азыр өзүнчө санитарный полигон болуп бөлүнгөн. Ушул булар баягы ушул жерди башкаруучу орган ушул жакта. Ошол жакка биз мисалы үчүн болгон претензиябызды болгон кандай чара көрөсүздөр жакында ушул окуяга? Буларга жакында эми кайра эле айыппул салынат, кайра эле баягыдай каттар жазылат. Баягыдай. Турганга деп уруксат алдым. Эң сонун сат деп айтам да. Бир суроодо мына санитардык нормалар сакталып атабы бул жакта? Санитардык нормалар, чын айтканда эми аны санитарный инспекция айта албаса мен специалист эмесмин ал жагынанчы. Башка журналисттерге сөз бербейлиби? Жок, азыр бул жерден бир-эки жагдайды түшүнүп алалы да. Сиздер бүттүңүздөрбү? Мына ким бүтсө, ушул здание ким бүтсө эме кылгыла. Жок, ушул мен жооп берип мусорный полигондон эмнеге мэрия мусорду алып чыгып кеткенге эме тендер ойнотуп атасыңар. Бияқта бир четинен көрүп атабыз, зараженный товарлар бүт мусор келип атат. Ошону мэрия өзү тендер ойнотуп алып чыгып кеткенге мындай шарт түзүп берип атат да. Мен сурооңузга түшүнгөн жокмун. Тендер эмес, мусордун баары келип атат да бияка. Келип атат. Чыгарып кеткенге сиздер тендер ойнотуп, азыр бир компания үстүндө иштеп атпайбы, алып чыгып кеткенге. Аны мэр эмес, аны эме Бишкек санитардык полигон жетекчиси. Жок, сиз вице-мэр ушул ЖКХны карайсыз да. Жок, ал жакта. Мактабыңызды. Мактабыңызды жакшы кетпей. Маектешип алабыз мен. Мактабыңызды. Биз эме өзүңүз мындай оюңузду айтып койсоңуз, мейли мусорный полигон ойнотуп коюптур, бирок ушул азыркы эпидемиологик кырдаалда ушундай тендер ойнотуп мэрия өзү мусорду кайра артка алып чыга бергиле деген туура ишпи? Сиз ушуну жетектейсиз го мэрияда. Мусорду алып чыга бер деген кандай чото түшүнбөй атам. Мусор токтоп туруңуз бир секунд. Жок, жүрүңүз, басалым да, басып эле эметеличи. Мэрия өзү тендер ойнотуп бир компаниянын колуна берип атат. Мэрия эмес, ага мэрия тийише албайт. Бул хозрасчетный компания. Хозрасчетный болгондо при мэрияда турабы? Предприятие хозрасчетный, ооба. Мэриянын алдында иштеген компания болуп кеткен, мурунда болуп келген, аз деле ошондой экен. Эмнеге ал ошончо товарларды артка алып чыгып кеткенге санитарный полигондон без обработки жанагындай ооруларды кошуп туруп күнүнө 1000 тонна кирсе 300 тонна обратно чыгат экен да. 300 тонна кайра шаарга кетип атат. Ошо жооп берип коюңузчу. Мына бүгүн биз ушул таштанды жайына келдик да. Бизге азыр кайсы жерден биз бар жерден машинабызды өткөзүп, дөңгөлөктөрдү тазалап, мындайча айтканда шаарга бир инфекциялык коркунучтан алыс жагдайды жаратып кетебиз. Азыр биринчи тиги жумушчулардын айлыгын төлөп алалы, анан биякты кылабыз. Азыр шаардыктарга мына мусорный машиналардын баары чыгып атпайбы? Тебелеп жакта төгүп, анан ошол инфекцияларды жана дарыларды көрдүңүз, химиялык
медициналык отходдорду тебелеп жүрөт машиналар. Эме мыйзам бузуларды баарын чукуй бергендечи, мен ачык эле айтып атам, свалканы жаап салалы. Мен мына сунуштап атам да. Эгерде жок, мыйзамга, айлык алып атасыздар. Ошо бизди да кетиргиле, мындай айтканда, мени да кетиргиле, баарын жаап салалы да. Анда ар бир шаардык өзүнүн үйүнөн чыккан мусорду каяка жоготот, анда өзү чечиш керек да. Бул жерде азыр машиналардын дөңгөлөктөрү тазаланып, химикалык жанагындай бир инфекциялык ооруларды тыштап ушул жерден кирип атканда, чыгып атканда өтүш керек эле. Эмнеге өтпөйт? Каражат келсе, хлорка да болот, дисбарьер да болот, элдин айлыгы да болот, менин да айлыгым болот да. Канча каражат кетет ушуга? Хлоркаланыш керек. Хлорканын ошо суу болду. Ушуга каражат жокпу? Бир 2-3 миң сом жокпу бул? 2 миң сом азыр айтып атпаймынбы? Биринчи мен азыр биякты элдин айлыгын төлөп бериш керекмин да. Эң биринчи. Азыр ар бир тыйын саналуу. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, мэрияда каражат жок экен, мэрияда акча жок экен, ошондуктан мындай инфекциялык коркунучтар шаарга түзүлө кетип баратат. Карасаңыз, бул жерде итхана мындай үйдө турат. Эмне жашагыла деп атабыз ушунда? Ошол жерде жашап, ошол жерде кайтарасың деп приказь чыгарган да. Кандай жакшы ушул? Мен сурап атам, кимсиңер деп атам. Мен журналистмин деп атам. Өчүр жылдан чыгарчы муну. Өчүрбөйм. Бар чыгыңыз давайте. Өчүрбөйм. Барманы, таппай койду атам, бар чыккыла. Сиңер менен келди. Сапашканы ким кылат? Кандай нелер жасалат бияктан? Не акча жасалат? Көп, абдан көп болгон да. Мисалы, эми мен азыр ачык айтпайм. коопчулук үчүн ачыксыз. Ооба. Ачык айтып бериңизчи гана. Ачык Не иштер айтканда, жасалат? мен уже мусорный мафия менен күрөштүм да. Өлтүрүп коебуз дады. Азыр чын айтам, мен корком.